Кең Кол айыл аймагынын Жонарык айылынын тургуну Марс Өмүрбеков 4 гектар жерге төбурчактын лопатка сортун тиккен. Бирок чылбыр байлап калган кезде өсүмдүктүн жалбырагы саргайып, илдетке чалдыкканын байкап, витаминдүү азыктарды берип, зыянкечтерден коргоп дарылоого алган. Бул оорусуна каршы биодобавка менен псориазга каршы экөөнү аралаштырып себеп атам. Анан Кудай буюрса ошо менен кичине оңолобу деген үмүт менен себеп атабыз. Баягы жерлерди себоборот кылбай эле жылдан жылга эле иштете берип, жылдан жылга фасолду айдай берип, бул почвада өзү грибок болуп калган да. Ал арада түшүмдүүлүктү көбөйтүү үчүн агроном Азадик Көчөрбаев эң ириде үрөндөрдү эгип, которуштуруп айдоо менен жердин асылдуулугун арттыруу зарыл дейт. Өзүңүздөр менин колумда көрүп тургандай, кадимки эле биз мурунку эгип жүргөн лопатка сорту бүгүнкү күндө мына ушулар фузариоз корневой гниль менен чалдыгып атат. Былтыркы таласта түшүмдөн аз болуп калган себептердин бирден бир себеби ушул корневой системасы фузариоз корневой гниль деп айтылат. Ол эгерде тамыр жакшы өрчүбөсө, түшүм да жакшы болбой калат да. Жылдын кургакчылыгы дагы таасирин берди. Булар азыр ооруга чалдыгып туруп, мурунку эски сорттогу лопатка сортторубуз. Бул болсо жаңы сорттогу таза без вирусный бактериянын оорулары жок келген сорт. Талас облусунун аймагында 2023 жылы 51 000 гектардан ашуун жерге төбурчак айдалган болсо, быйыл 45 200 гектар жерди төбурчак ээлейт. Жылдан жылга төбурчактын аянты азайып жатканы байкалат. Бүгүнкү күндө Колпон айдын айдоосу көбөйүп атат, малинанын айдоосу көбөйүп атат. Ошол эле учурда көп жылдык чөптөрдү дагы элдер малга карата сан өскөнүнө байланыштуу малдын санын ошого көп жылдык чөптөрдү эгишип атат да. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл кичине ылдыйрап кетти айдоо жерлеринин аянты. Анан келерки жылкыга пландап атабыз. Ошо Европадан келип аткан жаңы сорттор менен калкыбызды мындай камсыздап алсак, түшүмдүүлүгү мол болгондугунан сыртка биздин экспортко чыгаруубуз абдан жогорулайт деген ойдобуз. Белгилетсек, буга чейин Бакай ата сорт сыноо жайында төбурчактын Хелда сорту сыноодон өткөрүлгөн. Жаңы сорт түшүмдүүлүгү жагынан жакшы натыйжаларды берген. Жаңы сорттогу төбурчакты өстүрүү менен Талас облусунун дыйкандары түшүмдүүлүктү жогорулатылары айтылууда. Айгерим Дүйшөбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас облусу.